Кутман кечиңиздер менен урматтуу көрөрмандар, 5-каналда кайрадан капыл тапыл таймаш батыл башталды. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр көптөн бери байкап жүрөсүздөр. Кудай буйруса 5-каналда жыл башынан бери ушул проект ишке ашып, улуттук өнөрдү өстүрүү, колдоо жана ошондой жаштарды элге таанытуу максатында уюштурулган. Демек, бүгүн биз өзүбүздүн максатыбызга жетип, күркүрөгөн күздө дагы жакшынакай самалыбызды улантып келүүдөбүз. Биздин ушул 5-каналдагы ушул берүүбүзгө Айтыш коомдук фонду башкы демөөрчү болуп келет жыл башынан бери. Демек, Айтыш коомдук фондунун быйылкы 30 жылдыгы менен дагы жалпы Айтыш көрөрмандарын, Айтыш сүйөрмандарын, жалпы төкмө акындары дагы чын жүрөктөн 5-каналдын атынан куттуктамакчыбыз. Аны эмесе ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүзгө келген меймандар менен тааныштырайын. Мыкты үндүү, жаркылдаган жүздүү, комузун да черткен, кереметтүү кайрыктарды ыгы менен келтирип ырдаган айтылуу биздин жаш муунун ичинен сурулуп чыгып келаткан Мээргүл Каримова деген ырчы кызыбыз келди. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Ден соолугуңуз жакшы, иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анда эмесе сизге ийгилик каалайбыз. Ал эми жанында турган ошол канча жылдан бери аккордеон кыргыздын улуттук аспаптарынын бирине кирип калгандыгындай сезилип калды. Анткени канчалаган залкырлар ушул аккордеон коштоосунда кыргыздын обон казынасын, ыр казынасын толтуруп келишкен. Биз ушул акыркы берүүлөрүбүздө аккордеон тартып ырдаган мыкты мырзаларды чакырып кошуп келүүдөбүз. Бүгүн бизде мейманда Арсен Дайырбек уулу. Кош келипсиң, Арсен. Кош келдик. Саламатсызбы. Анда эмесе бүгүнкү сиздердин берүүңүздөргө мындай эл жакшынакай күтүп турат, мыктырларды ырдап, биринен бири ашып ташып турсун деп, азыр кезекти Мээргүлгө берели. Келе кой, анда эмесе кезек өзүңүздө болсун. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи, айылды даңктап, ыр кезегин мага берип калдыңыздар. Мен айыл кечи деген ырды жалпы телекөрүүчүлөргө ушул ыр менен баштап берейин. Жакшы болот, келиңиз. Bana geldi.
баракелде, Мээргүлдүн аткаруусунда айыл кечи деген керемет ыры. Ушул ырды уккан сайын айылды ар бир адам эстейт. Азыр эми ушул аткаруудан кийин бир аз баарлашалы. Мээргүл, өзүңүз тууралуу бир аз айта кетсеңиз, чыгармачылыкка кандай келип калдыңыз, кайсыл окуу жайларда окудуңуз, кандай устаттардан үлгү алдыңыз, кандай таасири менен ушул өнөргө аттангандыгыңызды бир аз билели. Анда эмесе мен өзүм бала кезден эле ырдачумун. Үйдө атам комуз чертет да. Анан комуз чертип жүрүп эле мен атам үйрөткөн деле жок. Чертип атканда манжаларын карап турчумун да. Анан бир күнү чертип коюп таштап кетти. Анан мен чертип калдым. Чертип баягы кыргыз элибиз ай, жерибиз ай деген жаштарга деген ыр бар го. Ошону мындай катарынан чертип атсам эле чертилип калды. Апе, ушинтип эле чертилип калабы деп эле анан кызыгып артылып калды. Ошондон эле анан комузумду мен үйдө эң чоң улуу кызмын да. Апам улам жумшайт. Улам комузунун илхамына кирип калганда апам жумшайт. Ай, ушу мен кайра илхамбыз деп сарайга кирип алып комузун бекитип коюп, мектептен келип эле сарайга кирип эч ким мени тийишпейт, эч ким мени жумшабайт. Баягы комузга берилип, чертип отуруп, караңгы кирип, кеч кирип кеткенин да билбейм. Өзүмчө бир сарайдын ичинде бир сахнада ырдап аткандай чертип алып, ушундай сүйүнүп, толкунданып, анда жакшы деле черткен эмесмин, бирок баягыны туура чырсам үнү чыгып атат, өзүм угуп атам да. Ошентип эле анан чертип калгам бала кезден эле. Мектептерде ырдап жүргөмүн, кийин окууну бүтүп, Оштогу музыкалык университеттин музыка мугалими боюнча тапшырып, 92-жыл тапшырып, 96-жыл бүтүп, ошол боюнча кайра турмушка чыккандан кийин 15 жыл перерыв болуп турган кайра жандан чыгып аткан кезим 2012-жылдан бери. Жакшы. Ошол кай жыл айылда чоңойдуңуз? Алайда. Мен өзү төрөлүп өскөн жерим Алай районунун Будалык айылында чоңойгом. Кадимки эле тоолуу жердин тоолук мал карап, мал иши менен алектенген айылдык эле кызмын. Азамат, анда эмесе Арсенге кезек келди. Арсен адегенде ырын угалы. Келе кой Арсен. Ырысбай атабыздын ырдалбай алган ырларынан аткарып берели. Сөзүн жазып, оонун жаратпай алган экен. Анан Муканбет Бектеналиев деген агабыз оон жазган экен. Жарыгым деген чыгармасын аткарып берели. Айылың жарык асманыда ачылап көркүң басканда жарыгың мага тигенси той жарк этип качты какканыдан ай жарк этип качты каккандай Sensin go menin ardagım Özümdü sağa arnayım Seketim ayçı ne kılam oy Sen üçün büttöz armanım ay Sen üçün büttöz armanım Seketim ayçı ne kılam oy Sen üçün büttöz armanım ay Sen üçün büttöz armanım Yazından ösüp jaynagan Jakşına gülgöң okşotom Жүрөктүң ezgen kapamdың oy Kandayça kılıp toktotom ay Kandayça kılıp toktotom Жүрөктүң ezgen kapamdың Kandayça kılıp toktotom ay Kandayça kılıp toktotom Kandayça kılıp toktotom ay Kandayça kılıp toktotom
Ай баракелде, мыкты чыгарма, мыкты ыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми Арсендин аткарышында ушуларды да бир сыйра тыңдадык. Коомчулукка кеңири таралып калган обондук айрыктардын бири. Өзүңүздөр байкадыңыздар, Рыспай Абдыкадыров атабыз ушул ырдын сөзүн жазып, обонун жазбай калган. Ал эми обонун жазган Бектеналиев деген агабыз. Бектеналиев агабыз мыкты кылымга кала тургандай кайрык жазган экен. Сонун экен, Бар болуңуздар. Азыр эми Арсенден угалы, кимдерден ийленип быштың, өнөргө кандай тартылдың анткенде биздин ушул берүүбүздүн максаты өнөр адамдарын алып чыгуу. Өзүмдү тааныштырып кетейин биринчиден. Мен өзүм Токтогул районунун Толуктен айылынан болом. 5 бир туугандын эң улуусумун. Ошол айылда ошол жактын абасын жыттап, ошол жактын суусун ичип, ошол айылда өскөм. Бул чыгармачылыкка кызыгып келгеним себеби тайкелер жак ырдайт бүттүгү, аккордеон коомсуз менен ырдашат. Анан эфирге келген сайын тайкелер жактан десем, үйдө папам да таарынып барат, биз деле ырдайбыз, биз жактан эле бар деп. Анан папам жакта ырдайт, эки жактан ырдайт. Анан аккордеонго кызыккан 9-класстан башталды. Айылдан бул Бишкекке келип, анан бул жакта Дуанбек деген агам бар. Ошонун үйүндө бир аккордеон турган экен, бул клавишалар жок. Анан ошонун мынча азыраак клавишасы бар экен. Ошону кармап алып, үйрөнүп, өзүм эле отуруп алыпчы. Анан кичине ырга окшогонсуп калды. Ушул аккордеонду алып кет, муну соңку жасап берем деди. Анан бир мусорда бир аккордеон жаткан экен. Ошону алып келип клавишаларын тагып бүт сонун кылып жасап берди. 3 күндүн ичинде бир үйрөнсөң, ушуну алып кет, саба берем деди. 3 күн уктаган жокмун. Тамак да жеген жокмун, чалап алып эле тамактан алып кайра келип күнү-түнү отуруп алып кетиш керек болуп калды. Анан ошону 3 күн ичинде бир үйрөнүп калдым, жамбыр төктү дегенде. Молодец. Анан айылга алып кеттим. Анан айылда жүрүп жайлата чөп чаап, чөпкө чыкканда чөпкө көтөрүп алып аккордеонду. Абетте эл уктап атса мен аккордеонду кармап отуруп чөптүн башында, кырдын башында. Анан ошентип үйрөнүп калгам аккордеон. Жакшы. Эми Тоолук айылынан негизи белгилүү инсандар чыккан, белгилүү огончулар чыккан. Байрамбек Оспонов агабыздын айылы дегендей. Ошол кишилердин да бир таасири болсо керек силерге баардык арага. Бизде эме деп коюшат. Толуктан неге булар ырчы болот дейт. Анан баягыда бир байкем тамашалашып. Бизде кырда. Мындай тоолуу жерде. Анан чөп чапканда анын башына чыгып, анан ылдый жактан бир нерсени алып келе калчы десең, ал кайра түшүп, кайра өйдө чыгыш кичине проблема. Анан ой тиги жарман ала кел, ой тигини кайракта ала кел деп бири-бирине кыйкырышып атып, үйүндөр ачылып калган деп тамашалашып. Силердин айылдан кайсыл таланттуулар чыккан? Бизден Майрамбек Усманов чыккан, Абдулла Иманкулов, Союзбек Сейиткажиев, Босунбек Стакеев, Алтынбек Ажалиев, Тарас Кашкариев, бүт эле куудулар. Огончулардан Майрамбек Усманов чыккан. Анан мында куудул эмес, спокойный ырчы менмин деп кой. Куудул эмес менмин. Жакшы, мыкты таланттар чыккан, мыкты агаларыбыз, замандаштарыбыз баарына ийгилик каалайбыз. Анда кезекти мээргүлгө узаталы, келе бизге кайсы чыгарманы тартып бересиз? Анда эмесе Арсендин ырына жооп кылып, кытайлык кыргыздардын кайдасың деген ырын ырдап жүрдүм эле. Ошону ырдап берейин. Жакшы. Мүмкүн болсо коштосоңуздар. Acıttı kıbrıs havası
Бара келди. Мээргүл Каримованын аткарышында кытайлык бир туугандарыбыздын керемет ыры жаңырды. Азаматсыз бар болуңуз. Жанагы окуу жайда музыка мугалимилик адисти алгам деп атпайсызбы? Анан кийин ошол кесипмен иштеген жоксузбу? Коомдогу замандын экономикасына байланыштуу убагында чыккан, бирок ошол убакта айлыгы 300 сом экен, бирок мектеп аябай алыс, барып келген жол киреми да жетпейт экен. Анан ошентип базар экономикасына кирип кетип, ошол боюнча калып кетип, бирок хобби сыяктуу чыгармачылыгымды алып жүрөм. Жакшы. Азыркы күндө мына Кудай буйруса катуу чыгармачылык менен иштеп атасыз акыркы жылдары буйруса. Анан эми баягы мугалимдик дагы устаттык дагы бир чоң сыймыктуу иш да. Буйруса шакирт тарбиялап кайрадан алдыңкы пландарда элдер эми көптөр комузду башкача чертеткесиң, комуз черткенди үйрөтпөйсүңбү, сабак өтпөйсүңбү деп көптөр суранып атат. Бирок келечекте бир мындай беки иш калбай пенсияга чыккан мезгилде ушул кесипти дагы аркалап келечек муундарга ушу комузду, өнөрдү үйрөтсөм деген пландарым бар. Бирок азыр эмес, эми убактым бош мезгилде болгондо. Азырынча бизнес ледими дегенде мындай. Ооба. Жакшы. Эми заманга шайкеш жашабаса да болбойт. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ал эми Арсен болсо кайсыл ыр менен жооп берер экен анакей. Эжем ти кытайлык кыргыздардын ырларын ырын аткарып берди. Анан мен дагы кытайлык кыргыз Ишен Мухтар уулу деген агамдын чыгармасын аткарып берейин. Жүрөк сыры деген чыгармасын аткарып берейин. Жүрөк сыры анакей.
аттузу. Ай, баракелде, мыкты чыгарма, жүрөк сыры. Ишенге дагы терең ырашып билдиребиз. Бул коомчулукка кеңири жайылып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул биздин капыл-тапыл Таймаш Батылды дагы биз айта кетели. Мыкты дастанчылар, мыкты комузчулар, айтылуу төкмө акындар, салттуу ырдап жүргөн комуз менен, же болбосо кылгыяк, чоор, сыбызык, улуттук аспаптар тарткан белгилүү музыканттар келген буга чейин. Биз Кудай буйрса, кыштын алгачкы айында 4 декабрда Улуттук филармонияда жыл жыйынтык кылып чоң концерт беребиз. Ошондуктан баардыгыңыздарды ошого чакырабыз, алдын ала сунуштатабыз. Биздин башкы демөөрчүбүз Айтыш коомдук фонду, Айтыш коомдук фондуна 30 жыл. Анда эмесе кезек Мээргүлгө келди. Келиңиз анда. Анда эмесе Арсендин ырына жооп кылып мени аябай эми алай калып барып келейинчи. Ушул алайды көргөзүп барат бекен, барбайт бекен, алайды бир көргөзүп келейин. Жакшы. Ушу мен өзүм алайды көрө элекмин да. Бирок мен да барып келейинчи. Бул ырдын автору белгилүү вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин сөзү дагы ону ушу кишиге таандык. Анда эмесе кабыл алып коюңуздар, сиздердин баарыңыздарды жалпы алайга барып келели. Акзолор асман тере, агыл бир чойлок жүрөт, ат өткүз тайраларым, аркарлар бойлоп жүрөт, кар кетпес асталарда, ай берен ойноп жүрөт, капчыгай кыркырладым, кабылан коргоп жүрөт. Менде бир сонун ой бар, алайга барып келсе, арчалуу токойлорун аралап басып келсе, асманга тийип турган айылга барып келсек, жолугуп туугандарга сагынычты жазып келсек. Аксакал карыялар, алардын аркы башка, ар намыстуу тутушат, алайдын салты башка, арстандай жигиттери эч качан кайтпай тарта, ай түстүү терилери алмаш кыссасыл затка. Менде бир сонун ой бар, алайга кетеличи, ак бозат мени калып, айга да жетеличи, ак булут мени калып, дүйнөнү кезеличи, арылып тазалыкты аламга себеличи. Улутоо үчтөгөдөн улардын үнү кулап, шаңкылдап үстүдөн айланып бүркүт учат, алып Памир чокулары айбаттуу сыр
жазып кайтып келсек, жолугуп курдаштарга кубанып кайтып келсек. Ай баракелди, мына баарыбызды алайга чакырган ыр жаңырды азаматсыз. Эми Арсен алайга кандай жооп бересиң дегендей. Мен токтолуп калып барып келейин анда. Асанкалы Керимбаев атабыздын Көл баяны деген чыгармасын аткарып берели. Токтогулдагы көлгө чакырып атат. Gölü tübündün il yaşagan jer kalıp, görkün anın unutulgu zırdalıp, bizler biz balalıktın helesin, kayıkçan göl üstünden ırgalıp. Kız jigit göl üstünden ırgalı. Kılasınan sangsız yıldız jarkırar, kıyalımda kılım güzü tartılar. Toluk yaşlar kayığımdı Toluk eldin gülörünen kalıpı bal. Hey, Toktoguldun ırlarınan kalıpı bal. Tolkup taşkanı çoğunlarında buldu, geteni çiktep kayran artka vuruldu. Tokçuluk asusun bolgon denizdin, tolkun güsü todon aşıp oldu. Tolkun güsü bütkül elgen oldu. Ай баракелди, мынакей керемет ыр Көл баяны Асанкалы Керимбаев агабыздын мыкты ырларынын бири. Анда эмесе Арсенге жооп кайрадан Мээргүлдүн. Арсен бизди көлгө алып барып келсе, көлдө эмне бар? Чардактар бар, көлдөр бар, ак куулар бар. Анда эмесе мен Турганбай Молдогазиевдин Ак куу жан деген ырын ырдап берейин, сөзү Сейит Жетимишевге таандык. Баракелди, мынакей ушинтип Мээргүл жооп кайтарып аткан чагы.
баракелде, бар болуңуз, керемет ыр экен. Азамат, сен мындай оор ырларды негизи ар бир эле ырчылар аткара бербейт. Анан бул ыр баягы жүрөктөн да оңойнон түнөктө бербейт. Анын үчүн чоң жүрөк керек да. Демек, жүрөгүңүз алайдын тоолорунда экен, Азаматсыз. Эми Арсен, кынакей, сен дагы жөн жигит эмессиң баягы жерден. Сен макул жөндүр тап берди, мен өрдөк жөндүрдөйм азыр. Тамаша. Анда эмесе. Ак булуттар деген чыгарманы аткарып берели, Хасангалы Керимбаев агабыз. Кайчып өткөн тагдыр менен жолго чыгып силерди ак булуттар ай жолдош кылып мен алтын құмдо көлжегине олтурам ескерүүдөн içten сызып içten sızır. Sezgindim ayrılardan korkor elem altın kum sen barına ortak elem uçuşup biz döksütkön canılılar ömürdün örün gözde жалғыз келем өмүрдүн өрүн көздөй жалғыз келем көлжеги касиеттүү көлдүн жеги көрбөдүм айым нелерди адашып сүйгөнүмдөн келдим саган сүйүмдү айлагалы kayırıp berçi süyümdün aylağılıp kayırıp berçi süyümdün aylağılıp kayırıp berçi
Айбали. Ай, баракелді. Барбол, Қырғыз Республикасының ел ақыны Омар Султанов ұлы Залқардың сөзіне жазылған Асанқалы Керімбаевтың мынакей ақ бұлыттар деп аталып қалды ме? Бұл ошондуктан жалпы жұртыбызга жүрөктөн жүрөккө өткөн ыр болду, кылымдан кылым көчкөн көчмөн ыр болсун деп айтмакчымын. Кудай берсе, жүрөктөн жүрөккө өткөн. Азыр эми Мээргүлгө келди окшойт, кезек. Келиңиз. Арсен аябай созулуп кайгымга чөмүлүп ак булутту минип алып аябай кайгымга салынып калыптыр. Эми мен шаңды кылып көңүлүн көтөрүп бир тамашалуу ырдарды берип коеюн. Келди. Казакча ыр жаңырды туугандары. Эми Мээргүлдү көп байкап жүрөм. Ушу шаңдурларга өтө жакынсыз, көңүлдү аябай бир көтөрүбүз да. Бийиктикке бир чыгарып иймеңиз бар дегендей азаматсыз. Азыр эми кайрадан көңүлүңүздү бир аз жерге алып келиш үчүн Арсенге берели кезекти. Арсен, сен да бир чалкычы, шашпай, ак булуттардан да бир жайырлардан да берчиңер. Шаңдурларга көп жокмун. Анан дагы деле Асанкалы Керимбаев агабыздын чыгармасын аткарып бергим келип атат. Шайлыбек Дүйшеев агабыздын калемине таандык Гүлкайыр деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы. Шайлыбек Дүйшеев агабыз менен бир отуруп калып айтты эле. Гүлкайыр деген бул эс алуучу жай экен. Мурда биз бул ырдын тарыхын угулекте мен кыздын аты го деп жүрчүмүн бул ырдычы Гүлкайыр деген. Гүлкайыр деген пансионат болгон да Ысык көлдө. Ошол жака постоянно баары өз салып чыкканын Асакем айтчу элем. Булар замандаш бир дос болгон экен. Асакем айтчу эле ушул жерге эс алабыз. Постоянно келебиз. Ушул Гүлкайыр жөнүндө бир ыр жазып койчу десем эле эч жазбайт. Анан өзүм бир жазып текстин Асакеме берсем, отуруп эле текстти карап эле мынтип бир карап отуруп бир эле жазган болом дейт ушул. Бир эле кайталаган экен. Ошондо ушул бойдон калып калган экен. Ошо Гүлкайырдын чыгармасын аткарып берейин. Ысык көл сага барам деп, ырыска толсо жагар деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп.
ойлогон эмес экенмин ай ошондо сени табам деп ошондо сени табам деп күгүмдөп калган кечимди күгүмүм кайда кетирдиң гүлгө окшош жаным гүл кайрай гүлүңдүң үстөн кечиргин гүлгө окшош жаным гүл кайрай гүлүңдүң үстөн кечирген ай күнөөлүү болсом кечиргин дарытыма дабаң эт албай далайлар жүрсө жете албай жашоонун баркын кеч сезбай жаныңда турам кете албай жашоонун баркын кеч сезбай жаныңда турам кете албай да жаныңда турам кете албай жашоонун баркын кеч сезбай жаныңда турам кете албай жаныңда турам кете албай өзүңдө турам кете албай өзүңдө турам кете албай Ай баракелде кереметир гүл кайырды негизи ар бир жерде ушул мен байкап көп байкайм ушул улуу муундалар дайыма гүл кайырды деген ырды көп суранышат да. Демек бул ыр жүрөктөн жүрөккө өткөн түнөк тапкан ыр. Бар болуңуздар биздин ушу Шайлообек агабызга ден соолук каалайм. Эл акыны болуп аман болуңуз, ушундай ырларыңыз оболо берсин. Ал эми Асанкалы Керимбаев атабыздын залкар обондору мондай жаш муун бар да, муунда муунга көчмөн болуп көчүп жүрө бермекчи. Бар болуңуздар, урматтуу эл, урматтуу калк сиздер бар үчүн ушундай залкарлар чыгат. Ал эми Шайлообек атабызга дагы бир ирет бекем ден соолук каалайбыз. Анда эми кезекте мээргүл узаталы. Анда эмесе мен Арсендин ырына жооп кылып Калыйбек Тагаевдин Таалайын сенде деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот канаке. Шашпай комуштун ыргына үйүсүнө келтирип атышат экен. Sen
бара келди керемет адамды бир жандандырган азаматсыз. Сонун ырдап бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин меймандарыбыз баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү көтөрүп атат. 5-канал менен дайыма бирге болуңуздар. Азыр эми бир аз маектешелик. Арсен, азыр чыгармачылык кандай болуп атат? Жаңырларды иштеп атасыңбы? Эми азыркы күндө негизи ошо аккордеон комуз менен дайыма чанбай, тамбай ырдаган өкүлчүлүк аз эле. Азыр эми заманга шайкеш келип, эстрада жаат менен ырдап атат, фольклор аралаштырып. Ошол жагы кандай болот? Азыр чыгармачылыкка колдон келишинче аракет кылып атабыз. Буга чейин бир 5-6 ыр жаздыргам. Анын арасынан кээ бирөөсү радиолордон кеткен, бир ырма клип тарткам. Багыт Мамаев агабыздын Бойдоктор деген ырын жаздырып, ошол клип тартып, кээ бир теле эмелерден кетип атат, эфирлерден. Азыр Кудай буйрса дагы ырлар берилген, 1-2 ыр берилген. Ошол ырлар бүтүп калса радиолорго берип, клип тартып. Чөп чаап аткан клиптериң барбы деп эле? Жайында, чөп жөнүндө бир жазыш керек болот деп. Дайыма чалсам эле Арсен чөп чаап аткан болот жайында. Азаматсың, тоонун башында жүрөт дайыма. Эми сиздин кандай болот атат? Жаңырлар иштелип атабы? Жаңы клиптер, мисалы 2-3 клипиңиз болсо керек эле. Менин өзү 5-6 клипим бар. Анын аранжировкада жазылган ырларды 20дан ашып калды. Мен биринчи чыгармачылыкка өзү эстрада менен кирип аттырмын. Кирдим да, негизи анан атам өзү айтып калат эле, сен кызым комузду таштап эле эстрадага бирөтө эле кирип кеттиң. Мен өзү негизи 10-класста окуп жүргөндө дастандарды ырдачумун. Өрүк комуз, Айсар кыздын арманы, 13 жашар баланын арманы, ушуларды ырдап жүрчүмүн да. Анан баары бир бул дастандарда кандайдыр бир кайгылуу аурасы, энергетикасы башка бир ыр болот экен да. Элдин баарын ошондой эмеге салып коет экен да. Өзүм анткени ошолорду жаттаганда дагы 18-14 куплет ырлар да. Анан аны жатташ үчүн дагы ошолорду өзүңө сиңирип ырдайсың да, өз берилип ырдайсың. А бирок кандай ырдасаң ошолорго ошондой энергетиканы иштеп, анан элге да ошондой берет экенсиң. Бирде бир жолу ошо өрүк комузду ырдасам, сахнада светти жарык кылып элди көрбөйсүң да, элди көрбөй берилип ырдай берем. Анан бир мезгилде бүткөндөн светке, залды светти бергенде элдер ыйлап атыптыр кадимкидей. Ошолорду анан мен өзүмдө дагы ошондой тагдырларда башыман өттү. Ошондон кийин баары бир элге жакшы маанай тартуулаган, жакшы энергияны берген, элдин көңүлүн ачкан ырларга көбүрөөк басым жасап калганымда ошондон да дастандарды көбүрөөк ырдабай. Анан атам ушу комуздарды ырдап жүр деп айтып калды. Анан ошондон бери азыр комузга көп басым жасап жүрөм. Ырларды көбүрөөк шаңдуу ырл, элдин маанайын ачкан ырларды ырдап жүрөм. Той ырлар дагы бар, эстрада жаатында дагы ырлар бар. Жакшы, Кудай буйрса эми комуз менен көбүрөөк ырларды жаздырып, теле радиолорго комуз менен ырдап чыкканга аракет жасай бериңиз, Кудай буйрса. Комуз менен, ушундай кыргыздын улуттук кийим менен, ал дагы башыңызда үйкүңүз менен баары төп жарашып турбайбы? Ушун менен сыймык табасыз, ушун менен урмат табасыз. Эл ушуга жакын эмеспи? Анткени бир мезгилде 90-жылдары жалаң эстрадага кирип, элдин баары эстрада комузду эч ким укпай калган бир заман болгон. Комузду көтөрүп көчөгө баскандан уялып чык. Азыр деген сыймыктануу менен көчөдө басабыз го, комузду көтөрүп. Кыргыз көйнөктү кийгенде кадимкидей уялчубуз ал мезгилде. Андай деле мындай парпыраган кыргыз көйнөк болбойт эле, бир дом культураларда эски көйнөктөр. Азыр ушу кийим жагынан дагы, комуз жагынан музыка, маданият бүт өнүгүп турган кези, сыймыктануу менен кенен кесири тойлорго дагы барып, көчөдө да басып калган кезибиз азыр. Андай баштан өткөн баарыбызда. Азыркы күндө жаштардын баары көчөдөн комуз көтөрүп баратса, сыймыктануу менен карайсың, сыймыктануу менен басып баратканын сезесиң. Биздин учурда ошол комуз көтөрүп баратсаң, өзүң теңди, өзүңөн жаштар мындай күлүп узатар эле да. Башкача болуп кетсиң. Ошондуктан азыр Кудайга шүгүр заман жакшы, комуз көтөргөн адамдар, кыскасы комуз четкендердин армиясы көбөйүп баратат. Көбөйө берсин. Анда бир чыгарма тартылайлы, кезек Арсенге келди ана. Сыймык Бейшекеев агабыздын чыгармаларын аткарып берели. Макул, жакшы. Кичинекей кезибизде, мындай кезибизде Сыймык Бейшекеев. Мындай кезибизде. Ошолордун агаларынын чыгармалары менен өстүк. Магнитофон деген бар болчу, романтик. Ошо кассетаны салып, артка түрдүрүп, кайра коюп, жаттап. Ошондон жаттаган ырлардан жолугууга ак көйнөгүн кийип кел деген чыгармасын аткарып берели. Мына ак көйнөк демаз ачылып атпайбы?
түшөт сары жалбырап, келчи жолун күтөм карап жалдырап, сүйүңөргө суктандым мен деген сибай, көк асмандан тамчы тамчы жаш курап. Жолугуган ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел. Кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык манай жаркылдап сен күлүп кел. Бүгүн мага ак көйнөгүн кийип кел. Батырақ кел күзгү жанга карабай, басалы бул эски бактың аралай. Сапырылган жалбырактар шодурап, кыялымдан алып учуп баратат. Жолугуган ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел. Кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык манай жаркылдап сен күлүп кел. Бүгүн мага ак көйнөгүн кийип кел. Сени күтүң ак сүйүмдүн өзөгү, сени күтүң ак сүйүмдүн дал өзү. Алам сайын сендик сезим артылып, сага болгон махабатым күчөдү. Жолугуган ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел. Кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык манай жаркылдап сен күлүп кел. Бүгүн мага ак көйнөгүн кийип кел. Мага жаккан ак көйнөгүн кийип кел. Ой, баракелде. Арсенбай эфир бүтүп атканда күчөдү темага кирип, ак көйнөгүн кийип кел дейт. Ушуну дагырдап берейин да. Анда Мергүл келе дагы бир чыгарма менен ана эфирибиздин соңку мүнөтү болуп калат. Аза бүтүп калдыбы? Анда эмесе мен апаларга, аталарга деле жаш болгондо 18 жаш жашарып, азыр үйдө турган кездери ата-энелерибиз ошол ата-энелерибиздин сезимдерин жашартып, жан дүйнөсүн гүлдөтүп, жашартып, жаштык кездерин алып барып келейин, анда сен 15 жашта элең деген ырлар. Ай, баракелде. Çok sükun kadarga, hazır bir
bizi çoğun ene, hazır bizi çoğun ata, hazır biz tayene tayatamız. Ай, баракелде. Жалпы журтубуз жакшы билип көрүп жүргөн кадимки Ак Бозат спектаклин кимдер көрбөгөн? Ошол чыгарманы жазган Шатман Садыбакасов деген улуу драматург болгон. Ошол атабыздын калемине таандык, мынакей керемет ырды тыңдадыңыздар. Ал эми эфирибиз жыйынтыкталып баратат. Бүгүн бизде мейманда Мээргүл Каримова болду. Азаматсыз ийгилик каалайбыз, чыгармачылык гүлдөө берсин. Ал эми Арсен Дайырбек уулу келди мейманда. Арсенге мен бийикти каалайм, бар болуйнум, келечегиң кең болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 5 канал менен дайыма бирге болуңуздар. Бүгүнкү эфирибиз ушу менен соңуна жетти. Кайрадан кийинки жумада эсендешкенче журтубуз аманчылыкта, эсенчиликте турсун. Бар болуңуздар.